Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Шайлоонун шайтан оюндары. Садыр Жапаров үгүт ишине акчаны кайдан алганы тууралуу маалыматтар кызуу талкууну жаратууда. Мирлан Бакиров жогорку кеңештин вице-спикерлигинен кетүү боюнча чечим кабыл алды. Анын чечимине эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Ири өлчөмдөгү оор баңгизаттарды Тажикстандан Кыргызстанга алып келген кезектеги каналга бөгөт коюлду. Садыр Жапаров Баткенде эл менен жолукканда, мен түрмөдө жатканда дагы жөнөкөй эл тамагаш кийим-кечеме чейин көтөрүп, эл мени бакты деди. Андан кийин мен түрмөдө 3 жыл жаттым. 3 жыл бою күндө десем калп болуп калат, 2-3 күндө жумасына 2-ден 3-төн жолу келип, тамак ашын таштап кетип атат, акчалай таштап кетип атат, кийим-кечегин таштап кетип атып, мына эл бакты. Мына мени менен олтурган 1000ге жакын адам болду, ошол түрмөдө ошолор мени калпайттырбайт. Адресин да айтпайт, аты жөнүн да айтпай таштап кеткен учурлар болду. Мен берки свиданкалардан сурайм да, буну ким таштап кетти? Билбейт, 2 бала келди, айтпай койду атын, сизге деп таштап кетти, соопчулук үчүн, Алла үчүн деп айтты деп. Мен кийин мына ушу чыккандан кийин, 2 айдан кийин уже эл менен жолугушуп атканда билип атам, көрсө, атын айтпай таштап кеткен бул мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер экен. Эл багып жатат деген сөзүн бул жолу шайлоо компаниямды эл көтөрүп жатат. Пенсионерлер пенсиясын которуп келип берип жатат деди. Бирок соц тармактарда талкуу болуп, тез эле мунусунун дагы калпы чыкты. Анткени мыйзам боюнча эсепке түшкөн акчанын баары кимден канча сумма, качан келип түшкөнү көргөзүлөт. 20 эле адамдан акча түшүптүр. Арасында пенсионери көрүнбөйт. 20 адамдын бири Жапаровдун штабында иштеген Зайнидин Курмановдун кызы Малика Курманова 5 миллион, Нурбек Калмурзаев деген 6,5 миллион которушкан. Тизме соц тармактарда кызуу талкуу жаратып жатат. Айлыкка иштеген адамдар Садырга кантип эле 5 миллион берип койсун деген логикага сыйган ой жүгүртүү болбой койбойт. Социалдык тармактын таасири күч заманда жашап жатабыз. Айрыкча саясатчылар соц тармактагы ар бир лайк, ар бир комментарийге маани берери бышык. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров жанында жер сүзүп жыгылган кызга жасаган мамилеси коомчулукта абдан сынга алынып баштаганын кыздардан кечирим суроого аргасыз кылды. Кененирээк алдыдагы сюжет. Комиссиянын материалына ылайык Тажикстан Республикасына таандык деп каралып турат. Алайда эл менен жолугушуп жаткан учурда Садыр Жапаровдун жыгылган кызга жасаган мамилеси социалдык тармакта сынга алынууда. Жапаровдун үгүт кербенинде иштеген кыз Жапаров сүйлөп жаткан учурда бети менен жер сүзүп жыгылган. Бул видеодон башка учурда дагы суукка тоңгон экинчи кыз жыгылган. Бирок Жапаров адамдын табигый реакциясы болгон жардамга ашыкпай, трибунадан жылгысы жок дешүүдө. Комиссиянын материалына ылайык Тажикстан Республикасына таандык деп каралып турат. Жапаровду сындап жаткандар дүйнөлүк лидерлердин улук болсоң кичик бол деген жүрүш турушун эске салып, Путин менен Трамптын бети менен жер сүзгөн кызга эмес, болгону баш кийими түшүп кеткен аскерге жасаган мамилесин мисал келтиришүүдө. Уважение Владимира Путина к палестинской гвардии, так это оценили в местных СМИ. Коомчулуктун кескин сынынан кийин Жапаров Баткенден кайтып келатып, жыгылган кыздарга жолугуп кечирим сураганы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, ал кыздар Оштогу университеттердин биринде билим алышат. Студент кыздар окубай Жапаров менен эмнеге үшүп тоңуп жер кыдырып жүрөт белгисиз. Ош мамлекеттик университетинин ректораты бул боюнча түшүндүрмө бере элек. Каралып турат. Өткөн жумада Садыр Жапаров YouTube каналдардын бирине маек берип жатып, Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен тааныш экенин билдирген. Тактап айтканда, 2010 жылы УКМКнын СИЗОсунан көргөнүн, ошондон кийин аны менен жолукпагандыгын айткан эле. Бирок 2013 жылы Жогорку кеңештин депутаты Жаныш Кудайбергенов Камчы Гөлбаевдин сот процессинде анын үйүнөн Садыр Жапаровду көргөнүн айтканы бар.
Кудайбергеновдун айтымында Камчы Гөлбаев менен ал өзү 2007 жылы таанышкан. Анын көрсөтмөсүндө Садыр Жапаров 2010 жылы Камчы Гөлбаевдин үйүндө болгон. Башкача айтканда, Жапаров Крим аталык менен УКМКнын СИЗОсунан жолугуп, андан кийин көрүшпөгөнүн айтканы жалган. Кийинки жолу мен аны 2010 жылы көрдүм. Ошондо мага менин досум Арзбек Бурканов келди. Ал өнөктөшү менен каржылык көйгөйлөрү жаралып, үйүн саткандыгын айткан. Акчанын ордуна боз теридеги жер тилкесин бермек. Биз Чолпон атага барып, үйүнө кирдик. Ал жакта Камчы Гөлбаев отурган. Бизден сырткары Садыр Жапаров дагы бар эле деп билдирген Жаныш Кудайбергенов. Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин вице-спикерлигинен кетүү боюнча чечим кабыл алды. Бул тууралуу 22 декабрда парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Бакиров төраганын орунбасары катары жакшы иштеп бергенин, тажрыйба топтогонун айтып, өзүн саясий чөйрөдө жакшы көрсөтө алгандыгын белгиледи. Ал өз ыктыяры менен башка өсүп келе жаткан депутаттарга орун бошотуу максатында кызматын тапшыруу боюнча чечим кабыл алды. Өнүгүү Прогресс партиясынын саясий кеңешинин чечиминин негизинде Уланбек Исмаиловдун талапкерлиги Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлыгына көрсөтүлдү. Бул чечимди Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары сурамжылоонун негизинде колдоп берди. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы дагы, депутат өзү дагы расмий маалымат бере элек. Бакиров вице-спикер болуп 2017 жылдын 13 декабрында шайланган. Кыргызстан Сауд Аравиясынан мектеп жана оорукана куруш үчүн жардам күтөт. Бул тууралуу 22 декабрда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, өлкөнүн башкы дипломаты Руслан Казакбаев Сауд Аравиясынын элчиси Абдурахман бин Саид Ал-Жуманы кабыл алды. Жолугушууда саясий жана дипломатиялык кызматташтык маселелери талкууланып, эки өлкөнүн ортосунда саясий мүнөздөгү пикир келишпестик же карама-каршылык жок экендиги белгиленди. Сауд Аравиясынын Тышкы иштер министри Файсал бин Фархан келерки жылы Кыргызстанга расмий сапар менен келери айтылды. Ири инвестициялык долбоорлорду чогуу ишке ашыруу эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы байланышты бекемдөө тууралуу сөз болуп, министр Казакбаев Сауд өнүктүрүү фонду аркылуу Кыргызстанда социалдык жана инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашып жатканына ыраазылыгын билдирди. Ошону менен катар кыргыз тарап жалпы билим берүү мектептерин жана кеңири багыттагы ооруканаларды курууга каржылык жардам маанилүү болуп жатканын белгилеп, мындай объектилерди бийик тоолуу аймактарда куруу айрыкча зарыл экенин кошумчаланды. Ички иштер министрлигинин кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, финансы полициясына ТБ аттуу жарандан Ички иштер министрлигинин кызматкери тарабынан 3000 АКШ доллары суммасында акча талап кылуу фактысы боюнча арыз келип түшкөн. Ушул жылдын 21 декабрында Финполдун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен биргеликте 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун Ички иштер башкармалыгынын ыкчам өкүлү РБ кармалды. Кармалган адам Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын мобилдик ыкчам бөлүмдөрүнүн башкармалыгынын кызматкерлери ири өлчөмдөгү оор баңгизаттарды Тажикстандан Кыргызстанга алып келген кезектеги каналга бөгөт коюшту. Жазык кодексинин 267 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча жүргүзүлгөн сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында жакында Ош облусунун Нариман айылынан 1970 жылы туулган МШ аттуу жарандын башкаруусундагы автоунаа токтотулган. Кызматкерлер кармоо жана кароо жүргүзүү учурунда сатууга арналган Афганистанда өндүрүлгөн баңгизаттардын партиясын табышкан. Унаага кароо жүргүзгөндө анын отургучунун астынан 5 даана таңгакталган. Уксус ангидрид өзгөчө жыттанган зат табылып алынган. Соттук химиялык изилдөөнүн корутундусуна ылайык аталган зат жалпы салмагы 5 кг 178 граммды түзгөн героин баңгизат экендиги аныкталды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.